Men жетекчилерге айттым, эгер мамлекеттен бир тыйын ала турган болсом, колуңарды чабам дедим. Во-первых, өзүм алып барып каматам. Мындай шаардын ичинде азыр көрүп отсаңыздар керек. Мен деген байлардын заправкалары бузулуп атат, кафе ресторандар бузулуп атат. Канча деген мага акча предлагать этишти, тааныш билиштеримди салышты. Мен айттым, нет. Мага урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты, ни одного тыйына. Урматтуу генералыбыз айтты, Камчек Кыдышевич, бир тыйын албайсыңар, бир тыйын. Мен сени ишенип жөнөтүп атам, шаарга мэр кылып иштеп бересиң. Канча деген акчаларды предлагать этти, мен бузбай эле коюңуз, монун чай ичип коюңуз. Мен айттым, эгер еще раз подойдешь, мен акчаңды да өзүңдө каматам дедим. Мына бузулуп порядок болуп атат. Ош шаарында мэр болгон эмес экен. Ош шаарында хан болгон экен. Алдында бир машина, ортосунда өзү, артында бир машина гайдын сопровождениеси менен. Бул не, атасынан калган белек беле. Жети маш баарын токтотуп койдум гаражга. Өзүмдүн кош токтотуп койдум, мен машина минбегин дедим. Буларга машина токтотуп койдум, минбегин дедим. Урматтуу шаардын тургундары, мына мен мактанбай эле коем, Кудай кааласа, Кудайым буйруп Аллах таала насип кылса, мына көрөсүздөр. 6 ай, 8 айын 1 жылдын ичинде результат кылып көрсөтөм. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Кириш сөздү Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шемач көрөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу аталар, апалар, эже карындаштар, агайын-элер. Мен кечирим сурайм, кичине сыркоолоп калып, тамагым ооруп атат. Жумушка келген абдан чуркап, бираз сыркоолоп калдым. Кечирим сурайм. Урматтуу туугандар, мына сиздерди карап отуруп, ушул жерде эки элдин өкүлү отурасыздар. Мен ушул жерде, ушул сөздү баардык жерде айтып келем. Биз өзбек, кыргыз, биз бир тууганбыз, бир элбиз. Базарыбыз бир, мазарыбыз бир, динибиз бир, Кураныбыз бир. Биз ар дайым чогуу бирдикте ынтымак жашашыбыз керек деп айтам. Урматтуу бир туугандар, ар дайым бир бөлүнбөй, өзбек, кыргыз болуп бөлүнбөй, ар дайым бирдикте бир туугандай болуп, ар дайым бир жакшы жагыбызды чыгарып, жаман жагыбызды жашырып, бирибизге өбөк болуп, бирибизге жөрөк болуп, бирдей ынтымакта жашашыбыз керек. Бул өмүр деген бул белек, урматтуу туугандар. Кудайым Аллах таалам өмүрдү бизге белек кылып берди. Ким канча жашайт аны Аллах таала өзү билет. Ошол аз күнчүлүк өмүрдө бирибиз менен ынтымак, ага ине болуп, бир туугандай болуп жашашыбыз керек. Бирибиз кемчилигибизди издеп таппай, бирөөбүздүн кемчилигибизди жашырып, жакшы жагыбызды чыгарып жашай турган болушубуз керек. Ошон үчүн урматтуу Онадыр шаардык аймактын тургундары эместерди ынтымакчылык эң болуп чакырып кетем. Бирдикте бир туугандай болуп, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарсак, мыкты жашайбыз. Заманыбыз тынч болот, элибиз тынч болот. Өзүбүздүн алакаларыбыз тынч болот, мамилебиз тынч болот. Ошон үчүн мен сиздерди ушундай тынччылык, ынтымакчылыкка чакырып кетем. Урматтуу бир туугандар, мен өзү Жалал Абад областынан болом, Сузак районуна караштуу Кайла-Жыгач деген айылда төрөлгөм. Өзүм ошол сиздердей эле ошондой дыйкандын баласымын. Шаардык кеңешке депутат болуп иштедим. Андан мэрияда иштедим, ушундай эле МАПта иштедим, жетекчи болуп.
Allah Taala peşime cevap koygan eken Jogorku Kengешке депутат болдum. Бирок депутат боло албай абдан көп жүрдүм. 5-чи сазда 5-чи жолу попыткага депутат болуп өттүм. 3 жыл депутат болуп иштедим. Кудайга шүгүр, колунан келишинче билим деңгээлим жетишинче Жогорку Кеңеште иштеп билген мыйзам чыгарып таласында иштедим. Мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ишеним көрсөтүп, мени Ош областына мэр кылып жиберди. Мына бүгүн бир 12-13 күн иштеп атам. Оштун эли менен жанагы өзүмдүн бир жеке ар бир жеринен барып көрөйүн деп күндүк эртең менен мындай аппарат менен жетекчилер бирдикте жеринен көрүп айланып чыгып атам. Кимде кайсыл аймакта кандай проблема бар экен деп. Бирок в основном көйгөй бул жол маселе экен, садик маселе экен, тротуар маселеси, ФАП маселеси, ушундай 5 көйгөй бар экен. Урматтуу шаардын тургундары, мына мен мактанбай эле коем, Кудай кааласа, Кудайым буйруп Аллах Таала насип кылса, мына көрөсүздөр. 6 ай, 8 ай, 1 жылдын ичинде результат кылып көрсөтөм. Азыр республикалык бюджеттен 2 миллиард сом бөлдүрдүк. Бул деген ошо шаарыбыздын ичиндеги ички жолдор боюнча. Азыр биринчи кезекте Монуева, Мамырова, Калинина и Көккүмбүй көчөлөрү, и Темирязов көчөлөрү болот. Андан башка 200 миллиарддан тышкары 500 миллион урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу генерал Камчы Кыдышевич 500 миллион сом дагы бөлүп берди. Атайын техникалыклар деп. Мына бактар аябай эскирип кетиптир, өзүңүздөр көрөсүздөр мынакей. Тети Масалиева көчөдө, Разакова көчөсүндө, Ленина көчөсүндө, Курманжандатка, элебиздин атына көчө, Наваи көчөсүндө, Абдыкадырова көчөсүндө бүт бактар эскирип кетиптир. Ошо бактардын эскилиги жетип иштери көңдөй болуп чыга баштап. Мынакей урматтуу төрагабыз отурат, уруксат берди, экология уруксат алды. Ошо жерде мындай поэтапна ошо жанагы эскилиге жеткен бактардын баардыгын кыркып, алып, тазалап, бираз эмени ошо багыт түзөө кылып, тротуарды бир жагынан ичине алып, ортосуна бак тигебиз. Бак тигенде дагы урматтуу шаардыктар, мурдагыдай эле эски терек, жанагындай бака терек сыяктуу, тал сыяктуу өткөзсөң, мына Ташкентке көп баргансыздар, Алишанга мындай современный мындай кымбат баалуу бактар бар го, ошону алып келип тигебиз. Татнакай болуп, Кооз болуп, современный шаар кылабыз. Анын Араванскийден баштадык, Наваи менен Капарайди көчөсүнүн ортосунда баштап койдук. Кудай буйруса, бүгүн акыркы иш ошол жерде. Тазалап эметебиз, тазалап бүтүргөндөн кийин жолду ачабыз. Эртеге Кудай кааласа, биздин андижандык туугандар менен биздин өзүбүздүн договорубуз бар экен, жанагы мэриянын ортосунда. Биздин коноктор барады, сүйлөшүлдү, ошол жактан барып көчө сатып келебиз. Сону көчөтө капип отургузабыз туугандар. Андан башка жарыктандыруу боюнча дагы маселе бар экен, аны дагы жарыктандырып эметебиз. Урматтуу жолдош келген жарандар, бүгүн сиздер менен ошол жолдош үчүн дагы бизде ушул Ош шаардык кеңештин төрагасы Баятыполо Талайбекович жана ички иштер башкармалыгынын башчысы Исаак Жолчаевич мындан сырткары Ош шаарындагы муниципалдык жана мамлекеттик ишкананын жетекчилери келди, Ош шаардык кеңештин депутаттары келди. Азыр кыскача кириш сөзүн, анда биз сөздү Ош шаардык кеңештин төрагасы Болотбек Талайбекович сизге беребиз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу Жибек жолу аймактык кеңешинин жашоочулары, мен сиздердин атыңыздардан сүйлөгөнгө мен укугум бар да. Ошол себептен мен шаар мэри Жеңишбек Шырматовичти өзүмдүн атыма, анан сиздердин атыңыздардан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Биз урматтуу шаардыктар, мына акыркы 10 күн, 15 күндөн бери көрүп атасыздар, шаарыбызга жаңы импульс кирип атат. Шаарыбызга өнүгүү жолуна кичине басабыз деп аракет кылып атабыз. Мына шаардык кеңеш дагы жаңыдан шайланып келген. Жаңы жаш балдар келген.
амбициозный балдар келген. Biz ошондо сүйлөштүк. Бүгүн мамлекетибиз, шаарыбыз алдыга жылыш үчүн биз ынтымакта, биримдикте иштешибиз керек. Мамлекетибизде эгерде кандай жакшы иштер боло турган болсо, колдоп коштоп турушубуз керек. Мисалы, мына 10 күндөн бери көрүп атабыз. 10 күн 11 күндөн бери импульс кирип атат. Шаардык кеңештин депутаттары бүгүнкү күндө Жеңишбек Шематович жасап жаткан саясатты колдоого алабыз деп кече сессиядан да айтканбыз. Жакшы колдоого алып, мындан кийинки иштерге ийгилик каалайбыз. Биз эми аксакалдар, көпчүлүгү аталар энелер отурасыздар. Шаарда мына бузулуу көрдүңүздөр. Байманаптар баягы эмеге чейин чыгып кетиптир. Тротуарга чейин чыгып басып эле калган экен. Анда ошондой нерсе бизде дагы бар. Жибек жолунда, туурабы? Эми ушундай нерселер болмок. Кызыл сызыкка чыгып кеткендер алынат, тротуарлар ачылат, жарыктандыруулар болот, жаңы тротуарлар чөп, асфальттар чөп, ушуга түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Бардык жаңылануу сөзсүз бир кичинекей оору менен чыгат. Ага биз бардыгыбыз ынтымакта болсок, биримдикте болсок, ошого чыгып атканга, мына аксакалдар отурасыздар көпчүлүгүңүздөр. Тыйып турушубуз керек. Токтоптор, шаар үчүн жакшы болуп атат деп. Ана мен сөз берем, гарантия бере аламыз. Бүгүн депутаттар, жаңы депутаттар, жаш депутаттар. Бирисинин шаарда бир эмеси жок. Бири шаарда баягы өзү кызыкчылык иштей турган депутаттар эмес. Бардыгыбыз сиздерге биз сөз берип келгенбиз. Сиздер үчүн иштеп, сиздер үчүн кандай маселе боло турган болсо, аткаруу бийлигине жеткизебиз деп. Кудай насип кылып, Алла Таала насип кылса, 5 жылдан кийин сиздердин алдыңыздарга биз дагы жарык жүз менен келе турган болойлу. Ошого шаарда болуп аткан реформаларга, шаарда болуп аткан иш-аракеттерге колдоп коштоп туруңуздар. Тууган уруктарга, дос-жаларга айтыңыздар. Шаарда жакшы иштерге бардыгыбыз колдошубуз керек. Ынтымакта болушубуз керек, биримдикте болушубуз керек. Ошондо кичине шаар алдыга жылат. Ошого мен сиздерди чакырып кетем, ишенип кетем, урматтуу Жибек жолу аймактын жашоочулары. Өткөндө жакшы колдоп бердиңиздер. Эми дагы азыр ушул жаңы импульсту, жаңы өзгөрүүлөрдү дагы жакшы колдоп бериңиздер. Мен сиздерге ишенем, колдоп бересиздер. Рахмат. Рахмат. Анда азыр программа боюнча алгач ушул максаттын отчетун угайлы. Сиз кыскартсаңыздар негизи Ош шаарынын мэриясынын Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгынын тарабынан 2024 жылы аткарылган иштер боюнча маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Ош шаарынын мэриясынын Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгында халктын саны 4606 адам, 16 квартальный комитет, 3 бала бакча, 10 мектеп, 1 медресе, 17 мечит, 1 үйлөлүк дарыгер борбору, 1 ФАП, 1 шаардык милиция бөлүмчөсү, 1 өтө кызматы, 1 паспорттун стол. Бапты жалпы аянты 1185 гектар Түзүк Кара Суу районунун Шарк Нариман айыл өкмөтүнө Ош шаарына Жапалак Турмажан Дактар мактабы менен чектешкен. Ички жанчылык инвестициялар тартуу. Ош шаарынын мэриясынын Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгынын 2024 жылдын ички жана сырткы инвестициянын тартуу көлөмү 20.156.411 сом акча каражат түздү. Тартылган жалпы инвестициянын бөлүнүшү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын алкагында 60 жаран эмгек ишине тартылып 3000 метр аралыгында Шарипов, Таштансалиев көчөлөрүнө лоток жана тротуар курулду. Долбоордо жумушу катары катышкан 60 жашоочуга 800 миң сом азык-түлүк түрүндө 324 кап un жана 1620 литр суу май эмгек катары берилди. Мындан сырткары 5000 акч долларына аймактагы 10 мектепке таштандылары бөлүк ташуучу 20 чоң 3 кичинекей урналар коюлуп берилди. Сүйүнүп атабыз, келип шаарды бардыгына тартып жасап атасыз. Мен атым Атажан Юлдашевич, делегат курултайдыке. Үчүнчү мен айтам ки, особенно шаардагы маршрут таксилар боюнча. Мана Бишкекте барсаңыз, Бишкекте чыгышыңа машинага акчам керек. Бизде болсо маршруттук такси токтотуп алган 100 сом берсе, пакоунга 85 тиги кайтканча артында 5-6 машина тамаша кылып турабыз. Ана ушу машиналар маршруттарды 5 күндө кайерге токтосо ошого токтоп. Men 132-ko'chani yashovchisi Tursunboyeva Saidxon bo'laman. Biz 132-ko'chada Seloy Parkov manaqa do'ng-do'nglarga uyib berilganda, endi u yerda bizga 2-3 marta rosa yozib chiqdik, hech kim kelib qaramayapti. MCS bizga ancha qarab berishini, endi keling o'sa ham mayli, yordam beradi biz mahalla o'zimizdan. Shu kechimizda beton qo'yib berishinglarni so'ranaman. Yana 132-ko'chaga 12 ta stolba bering. Biz yaşayan yerimiz dördüyoruz da, arabaları sosyal yerde. Biz o çok da
депутат Кубанов, заявление жазганбыз. Жоқ bir şeysi. Пожалуйста, бөлгүнө чыкайсыз ордавать. Biz başa инсандай азыр мына кыш күнү жакын жай. Жерден күчү калбады, түшкенде бир да түшкенде. Ушуну сурамыз. Ош шаарында мэр болгон эмес экен. Ош шаарында хан болгон экен. Алдында bir машина, ортосунда өзү, артында bir машина гайдын сопровождениеси менен. Бул не атасынан калган белек беле. Бул мамлекеттин иши. Мэр деген эл менен чогуу иштеш керек. Мына урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу генерал Аскарчев Кылычбаев келгенден кийин мына мэр болуп иштешти. Мына мага чейинки келген Бакы Жетигенов. Мына мыкты иштеп берди. Мына ол мэр деп ушуну айтса болот. Өзү шаарды пешкор кыдырып жүрдү. Андан кийин мен келдим. Кудайым буйрса, урматтуу туугандар, мен хан болбой, мен мэр болом. Элдин кызматында болом, эл сиздер менен бирге болом. Келгенден бeri мына 4 вице мэр бар экен, 7 маш баарын токтотуп коюп бул гаражга. Өзүмдүн кош токтотуп коюп, мен машина мен белгиледим. Булардан машина токтотуп коюп, мен белгиледим. Ошого кеткен каражатты биз эртең чогултуп туруп, тетиги каралар үйүнө апарып беребиз. Ал убакыт буларга машина мененге эртерээк экен. Мен айттым, шаарда порядок наведем, шарды сонный косу оңдою, анан кийин машина менен бердим. Пока что вам оказывается на машинах ездит, раскачиваться мамлекеттин акчасы менен, еще рано. Анан өзү жумушка таштап, аялын больницага алып барып, поликлиникага алып барып, базарга алып барып, баласы садикке алып барып, баласы мектепке алып барып, эмне бул? Мамлекеттин акчасы кайда калды калып турбу? Мен айттым, никакой машина. Поставьте на месте. Ездите на своих машинах. Барлығы запрет етіп қойдым, пешком қойды. Иштесін өздерінің ақшасын, мамлекет төлеп берді, мына иштесін. Урматтуу шаардын тургундары, Кудай кааласа, мынакей азыр бир сырга сиздерди кыдырып айланып бүтүп алайын жумуштарымды. Мурдагы жетекчилерге окшоп мен жашынып отурбаймын мэриянын зданиясында. Выездной көчмө жыйын кылып келип, бүү жетекчилерди алып келип, жетекчилер менен сиздерге болуп, сиздер менен чогуу өткөрөм. Анча-мынча кемчиликтер сиздер менен чогуу жеринен көрөм. Жеринен көрүп сиздер менен келип, кеңешип, кандай жумуштар бар экен, сиздер менен чогуу бирге чечем. Жетекчилеримне бүт баарын алып келдим. Эгер сиздерге караштуу, жетекчилер сизге туура менен мамилес кылса, взятка сурай турган болсо, акча талап кыла турган болсо, мага айтыңыздар, мен алар мен өзүм отдельно сүйлөшөм. Урматтуу шаардын тургундары, ушул коррупцияны каршы мыйзам долбоорун мен выдвигать еттим. Ondan 1,5 жылда ошол мыйзам долбоорун алып чыгып өтпөй калды. Анча-мунча менин коллегаларым телевизордон көрсөңөр керек, Мушташкага чейин барганбыз. Мен айттым, эмне үчүн мамлекетти уурдап, тоноп, байыган ууру следствие болсо, аны барып актанып алып кайтып дагы эл башкарыш керек. Болбойт дедим, ал уурлук кылуу, дальше уурлук кылат. Деп ошол мыйзам өтпөй калды эле, мынакей. Азыр урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу генерал Аскарчев Кылычбаев колдоп, мынакей мыйзам долбоор өттү. Азыр уурдаган ордуна коюп, дагы плюс камалат. Түшүнүңүздөрбү? Азыр мурдагыдай заман жок. Мен жетекчилерге айттым, эгер мамлекеттин бир тыйын ала турган болсом, колуңарды чабам дедим. Во-первых, өзүм алып барып каматам. Порядок должен быть дедим, порядок. Без порядка болбойт. Мамлекеттин акчасы силерге эмне бекер эле асманда сапырылып жатыптырбы? Мамлекеттин акчасы эл үчүн иштеш керек, шаардыктар үчүн иштеш керек. Поэтому аз жетекчилерим баарын өзүм контролдоп караймын. Бирме-бир өзүм карап туруп, контролдоп карайм. Анча-мынча эркелери бар экен, анча-мынча эркелеп өшүп жүргөндөр бар экен, аны жок кылам. Баарын жок кылып башка алардын бардыгын
Sastaran alıp gelmeyim. Bir tuğandarım, ece kardeşim, takıtayke jederim alıp gelmeyim. Oşol jerde gadami iştep жүрген балдар бар. Gadami. Всю жизнь отделде iştep, даже bir tepki götürülmеген bizim балдар бар. Вот их назначу. Пусть ошол işlesin. Oşol jerde nazı adildirmen akırından tanışıp otam, mıқты жигиттер бар екен. İş bilgen, грамотный, образованный bizim балдар kızlar бар екен. Бар ошоларды алып келип кызматка коем. Кызматка коюп ошол иштетемин. Урматтуу шаардын тургундары, урматтуу ата апалар, эже карындаштар, агайнилер, Кудай буйрса мен мынакей чын дилимден айтып атам, шаарыңыздарды мен оңдойм. Шаарды оңдоп, результат кылам. Мени көчөдө көргөндө мынакей бизди мэр келатат, бизди бала деп ишке шаарды оңдойм. Кудай кааласа, Кудайым өмүр берсе, мындай шаардын ичинде азыр көрүп алсаңыздар керек. Мен деген байлардын заправкалары бузулуп атат, кафе ресторандар бузулуп атат. Канча деген мага акча предлагать этишти, тааныш билиштерим салышты. Мен айттым, нет. Мага урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты, ни одного тыйына. Урматтуу генералыбыз айтты, Камчек Кыдышевич, бир тыйын албайсыңар, бир тыйын. Мен сени ишенип жөнөтүп атам, шаарга мэр кылып иштеп бересиң. Канча деген акчаларды предлагать этти, мен бузбай эле коюңуз, могу чай ичип коюңуз. Мен айттым, эгер еще раз подойдешь, мен акчаңды да өзүңдө каматам дедим. Мына бузулуп порядок болуп атат. Бардыгы бирдей бузулуп атат шаарда. Ойлошуңар мүмкүн өздөрүнүн эмеси приближенный. Нет такого, нет. Баарын всем одинаковое отношение. Өзбекпу, кыргызбу, оруспу, любое кызылсыга чыкты алат. Все порядок есть порядок. Ал татынакай кылып оңдойбуз. Татынакай кылып оңдоп, элдер үчүн условия кылып беребиз. Никакой тааныш билиш. Бир тыйын алмай жок. Мамлекет үчүн, шаар үчүн иштейбиз деп келди, иштейбиз. Урматтуу депутаттарыбыз менен мына чогуу иштеп атам. Мына мен чейин билесиңер, анча мынча уруш талаш болгон. Мен айттым, жок. Урматтуу депутаттарыбыз чогуу бирдикте, чогуу бир туугандай болуп иштейбиз дедим. Мынакей төрагабыз отурат. Төрагабыз өзү айтты. Коштун эки канаты болсо, бир канаты мэрия, бир канаты кеңеш деди. Шаардык кеңеш. Ошо шаардык кеңештин сиздер депутаттарыңыздар, ошо бизде мэрияга ил апарса, ушул сиздердин проблемаңарды көтөрүп, эмне үчүн алар биз жаман көрүшүбүз керек? Алар биздин адам, сиздердин депутатыңыздар, элдин көйгөйүн чечиш керек. Ал маселе депутаттардын маселемиз эмес, ал мэриянын маселеси. Мен депутаттар менен чогуу болом, депутаттардын айткан маселесин мен чечем. Депутат бул элдин өкүлү, депутат айткан чечилиш керек. Эмне үчүн ал чечилбеш керек? Ал өзүнүн чөндөгүн иштеп атабы? Нет, силердин проблемаларыңарды айтып атат. Кыскасы, урматтуу туугандар, көбүрөөк сүйлөп койдум, окшойт, кечирим сурайм. Кудай кааласа, мен сиздер менен биргемин, мен эшигим ар дайым силер үчүн ачык. Биздин эмес каякта жүрөт, жетекчиси сиз, мынакей МАПтын жетекчиси отурат. Эгер мен керек болчудай болсом, мына мен үч киши сиздерге алып барат. Мен кабинетим сиздер үчүн ачык, кабыл алам. Сиздер менен чогуу маселе чечебиз. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда.